2 адамды өлтүргөн жаран жок кылынды. Шайлоого 700 миллион сом коротулат. Окуучуларга коркутуу келди. Арбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. 16 октябрда белгисиз адамдын мектеп окуучуларына коркутуу мүнөзүндөгү видео кайрылуусу социалдык тармактарда тарап, коомчулукта чоң резонанс жаратты. Ал өз кайрылуусунда мектептерде теракттарды жасай турганын жана балдарга кол сала турганын айткан. Мы будем убивать абсолютно каждого ребенка. Все, кто в Бишкеке, уже завтра. Ички иштер министрлиги Бишкектеги мектептердин окуучуларын коркуткан жарандын тек жайы аныкталганын билдирди. Министрликтин маалыматында ал чет элдик жаран Овсюк Ярослав Михайлович болуп чыкты. Алынган маалыматтар боюнча аталган жаран мурда Орусиянын ички иштер министрлиги тарабынан телефон аркылуу терроризмге шектелип, эл аралык издөөдө жүргөн. Анын Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөнү катталган эмес. Ички иштер министрлиги коркутууга байланыштуу окуу жайларда зарыл иш-чаралар өткөрүлүп, шектүү буюмдар жана коопсуздукка коркунуч жараткан жагдайлар аныкталбаганын билдирди. Буга чейин Бишкек шаарынын мэриясы 17 октябрда Борбордогу муниципалдык мектептерди онлайн режимге өткөргөнү кабарланган. Бирок көп өтпөй мектептер ишин мурдагыдай эле уланта турганы белгилүү болду. Милиция видео аркылуу коркуткан адам Кыргызстанда эместигин. Ал атаган мектептер текшерилип, коопсуздукка коркунуч жок экенин аныктаган. Милиция 17 октябрда күчөтүлгөн тартипте иштери кабарланды. Министрлик жарандарды сабырдуулукту сактоого жана дүрбөлөңгө алдырбоого чакырды. Ысык-Көл облусунда мыкаачылык менен киши колдуу болгон 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шектелип кармалган жаран зордук-зомбулукка байланыштуу жалпы 7 кылмыш боюнча шектелүүдө. Бул тууралуу ЛТР телеканалынын укук коргоо органдары менен бирге жасаган материалында маалым болду. Көрсө бул унаа менен Кумарбек биринчи жолу кылмыш кылып жатпаптыр. Мындан 10 жыл мурда 13 октябрда дал ушул унаада дагы бир кыз кордук көрүп, бактыга жараша аман калган. Материалда айтылгандай 4 кыз зордукталып өлтүрүлгөн, 2 кыз аман калган. Бир кыздын жагдайы белгисиз. Шектүү бир кызды башына арматура менен чаап тоноп кеткен. Бир кызды такси менен жеткирип баратканда бычак менен коркутуп, колун таңып зордуктоого аракет кылган. Кыз колундагы жипти үзүп, бычакты тартып алып, кылмышкердин колун кесип жиберген. Кылмышкер кызды таш менен уруп кетип калган. Кыз аман чыгып, милицияга кайрылганы айтылат. Бул окуялар боюнча шектүү кармалып камалган. Иликтөөдө сот органдары аны жеңил жаза менен бошотуп жиберишкени маалымдалган. Шектүү мындан сырткары 2014 жылдын 16 мартында Бишкек шаарынын четиндеги Байтик айылынан сөөгү табылган Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө да тиешеси бар экени кабарланды. Киши колдуу болгон Айсулуу Мукашева 27 сентябрда Ысык-Көл облусунун Жетөгүз районунда Каракол шаарына курбусунукуна кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча аны Барскон айылында 41 жаштагы шектүү Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаасына салып кетип, Жеңиш айылында зордуктаган. Андан соң Тоң районунун Кажысай айылынын жанындагы көлмөгө алып барып, мыкаачылык менен муунтуп өлтүргөн. Кыздын сөөгүн Бишкекке баратканда боом капчыгайында ыргытып жиберген. Шектүү кылмышын жашыруу үчүн автоунаасын жууп тазалап, таштап кетип, уюлдук телефонун жана сим картасын жок кылган. Аны милициянын кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жана Жетөгүз райондук милициясынын кызматкерлери Бишкек шаарынын кичи райондордун биринде жашынып жүргөн жеринен кармаган. Ички иштер министрлиги Ак Ордодогу 2 адамдын өлүмүнө шектүү жаран качууга аракет кылып, жок кылынганын кабарлады. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 2006 жылы туулган шектүү Кемин районундагы кылмышты жасоо жагдайларын көрсөтүү маалында качууга аракет кылган. Милиция укук коргоо органдарына кызмат өтөө жөнүндө мыйзамга ылайык шектүүгө карата кызматтык курал колдонулганын, анын кесепетинен ал каза болгонун билдирди. Ички иштер министрлиги бул факты боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүүдө, териштирүүнүн жыйынтыгы менен маалымат берилерин кошумчалады. Ак Ордо 3 конушунда 2 бир тууганды мыкаачылык менен өлтүргөн деген шек менен 19 жаштагы адам 7 октябрда кармалган. Ички иштер министрлиги кылмыш ишинин айрым жагдайларын ачыктап, 34 жаштагы эркек кишиге 18, анын 38 жаштагы эжесине 11 жолу бычак сайылганы аныкталганын билдирген. 13 октябрда Кыргызстандын конституциясына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду.
Документти өлкө президентинин администрациясы иштеп чыккан. Долбоордо Конституциянын 25-беренесине жаңы норма киргизүү сунушталууда. Ага ылайык, ар бир адамдын жашоо укугу ажыратылгыс деп белгиленгени менен өлүм жазасы балдарды зордуктоо жана зордуктоо менен коштолгон адам өлтүрүү үчүн мыйзам менен белгилениши мүмкүн. Мыйзам долбоору 28 октябрга чейин коомдук талкууга коюлат. Президенттин администрациясы документке байланыштуу пикир жана сунуштарды онлайн кабыл алаарын белгилеген. Буга чейин президент Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү маселеси эл менен кеңешкенден кийин чечиле турганын билдирген. Манас шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков Кабар улуттук агенттигине курган маегинде Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев аны урганын ырастап, муну туура кабыл алганын билдирди. Мэрдин маегинде алып баруучу Ташиевдин мурда тартылган видеодо Жалал Абад шаардык кеңештин төрагасы менен мэрин сабаганы боюнча айткан видеосун көрсөтүп, бул окуянын чоо жайын сураган. Ана шаардын төрагасы Жалал Абадта иштеп калбады. Анан кийин экөөлөр тутуша берет да, бири-бири тутуша берет. Анан кийин бир жол чакырып айттым, "Эй, талашпай, тутушпай иштегиле, ынтымак" десем болуптур деп кетти. Дагы деле ошондо. Эки жол чакырып айтты. "Эй, талашпай, тутушпай иштегиле жигиттер. Ачуума тийбегилер, жаман иштебей, жакшылап болуптур" деп кетишти. Карасам дагы деле тутушат. Үчүнчүсүнү алып келип экөөлү тең сабадым. Анан айттым, "Эми төртүнчүсүнө камаласың." Ал киши урушабы, керек болсо урабы, ал кишинин бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан саясатыбызды колдойбуз. Ал кишинин Камчыбек Кадышевичтин президенттен бүгүнкү күндө бир эле Манас шаары эмес, бүтүндөй Кыргыз мамлекетине, Кыргыз элине жасап аткан иши өтө чоң да. Ал кишилер урса деле, тепсе деле биз ыраазыбыз. Себеби, значит, биз где-то туура эмес иш кыла алабыз. Туура эмес иш кылсаң урат, туура эмес иш кылсаң мындай тилдейт дегендейчи. Биз ага ыраазыбыз. Ачыгын айтканда. Себеби түз туура жүрүшүбүз шарт. Бул кишинин астына барганда биз даже тилибизди жутуп алабыз. Чын айткандачы, айта турган сөздү унутуп калабыз. Себеби бизде ушундай катуу тартипте кармайт, тамашалашпайт. Алдаганда жаман көрөт. Бир тапшырманы телефондон болсо дагы берди, кийин сурайт да сөз түрдөчү. Бул кишинин биз өмүрүнүн ден соолугун тилейбиз. Ачыгын айткандачы. Ушул киши бар бүгүнкү күндө. Ушул кишилер бар бүгүнкү күндө. Чоң ийгиликке Кыргыз эл жетип атат да. Мэр бул окуя министрлер кабинетинин Манас шаарына бөлүп берген 2 миллиард сом каражатты өздөштүрүүгө байланыштуу болгонун түшүндүрдү. Бөлүнгөн каражатты шаардын бюджетине кабыл алуу үчүн шаардык кеңештин макулдугу керек экенин, төрага менен ушул маселеде пикир келишпестик чыкканын айтты. Ормоковдун айтымында депутаттар мэриянын 2 миллиардты өздөштүрүп алуусуна ишенбей, шаардык кеңеш менен акылдашпай койдуңар деп нааразылыгын билдирип, ортодо пикир келишпестик чыккан. 16 октябрга карата көп мандаттуу шайлоо округдары боюнча Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу жөнүндөгү ниетин билдирүү боюнча арыз тапшыргандар 305ке жетти. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу ниети жөнүндө арыздарды кабыл алуу добуш берүү күнүнө 30 календардык күн калганга чейин, тактап айтканда 2025 жылдын 30 октябрында аяктайт. Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2025 жылдын 30 ноябрына дайындалды. Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоону өткөрүү үчүн 30 көп мандаттуу шайлоо округу түзүлдү. Алардын ар биринде Жогорку кеңештин 3 депутаты 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Мында шайлоочу өзүнүн тандоосу боюнча бир гана талапкерге добуш берүү укугуна ээ. Жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу шайлоо округдары боюнча шайланат. Борбордук шайлоо комиссиясы 30 ноябрда өтө турган Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого 700 миллион сом коротот. Борбордук шайлоо комиссиясы чыгымдардын сметасын бекиткен токтомду 15 октябрда кабыл алды. Анын ичинен 382 миллион сом шайлоо комиссиялары үчүн сатып алууларга, техникалык жабдууларга, маалыматтык материалдарды даярдоого, окутуу жана сыйакы төлөөгө, иш сапарларга жана башка уюштуруу иштерине жумшалат. Округдук шайлоо комиссияларына 259 миллион сом каралып, ал шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө, техникалык операторлорго, иш сапарларга жана транспорттук чыгымдарга керектелет. Чет өлкөдө жүргөн жарандардын добуш берүүсүнө шарт түзүүгө 58 миллион сом бөлүнөт.
Боршайкомдун маалыматына караганда 30 округдук шайлоо комиссиясында жалпы 450 киши иштейт. Жалпы 2622 шайлоо участкасы ачылса, анын 100-ü чет өлкөлөрдө жана 30-у кошумча участкалар болот. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин лицензиялоо жана сертификациялоо башкармалыгы 44 курулуш компаниясын кара тизмеге киргизди. Буга компаниялар курулуш монтаждоо иштерин аткарууда лицензиялык талаптарды жана курулуш ченемдерин одоно бузганы, берилген лицензиянын шарттарын аткарбаганы, мамлекеттик органдардын эскертүүлөрүнө жана көрсөтмөлөрүнө жооп бербегени, курулуш тармагындагы мыйзам бузуу фактыларын кайталагандыгы жана башка аракеттери себеп болгону белгиленди. Компанияларга эскертүү берилгенден кийин 90 күндүн ичинде кемчиликтерди жоюп, тиешелүү талаптарга жооп берген шартта кара тизмеден чыгарылууга мүмкүнчүлүк берилет. Белгиленген мөөнөт ичинде талаптар аткарылбаса, компаниянын лицензиясы сот аркылуу жокко чыгарылат. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги буга чейин тараткан маалыматтарда Кыргызстанда баш аягы 7000дей компания курулуш жүргүзүүгө лицензиясы бар экенин билдирген. Мекеменин жетекчилиги былтыркы инвентаризациялоо маалында алардын 2000 гана реалдуу иштей турганын аныктап, лицензия алып, бирок иштебей отурган же уруксат кагаздарын башкаларга сатуу менен алектенген компаниялардын лицензиясы токтолуп баштаганын маалымдаган. Быйылкы жылдын башына карата андай компаниялардын 800-үнүн лицензиясы токтотулган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери коомдук жайларда жүзүн толугу менен жашырып жүргөн жарандарга карата чара көрүүнү улантып, 8 октябрдан 15 октябрга чейин жүзүн толугу менен жашырып жүргөн 28 кыз келинге 20 000 сомдон айыппул салды. Президент Садыр Жапаров быйыл январь айында дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бул документке ылайык үймө-үй кыдырып даават айткандарга, коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20 000 сомдон айыппул салынат. Бетин толук жаап жүргөн, ушундан улам анын ким экени аныкталбаган адамдар мамлекеттик жана муниципалдык имараттарга, мекемелерге киргизилбей турган болгон. Мыйзам кабыл алынган соң алгач аймактарда никап жана паранжа кийген адамдарга бир нече ай эскертүү иш-чаралары жүргүзүлүп, андан кийин айыппул салына баштаган. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар.